Ағыркөден ушул үй сатылат тугандар. Жакшы жери природный газ, центральный канализация, 3 фазалуу электр энергиясы бар. Короосунда 110 квадрат метр болгон швейный цех, андан сырткарда кошумча курулуштары, жолдору дагы кенен. Бул Эсин көчө тараптан көрүнүш, ички ремонту да жакшы экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери видеонун жүрүшүндө экранда жана описанияда Эсител деп жазылып турат. Сатылуучунун жайгашкан жери Ағыркө, Лушихина жана Сада көчөнүн кесишиндеги мынакей экинчи үй болуп калат тугандар. Анан бул Лушихина көчөсүнөн жүргөн автобус маршруткалар да бар. Бирок батышка жүрсөңүздөр Барпалыкулов, чыгыштыкка жүрсөңүздөр Тимура Фрунзе, Пишбек тарап болуп калат тугандар. Андан ары мынакей бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Сада көчөсү 130 үй болуп калат экен. Участогунун аянты 6 соток тугандар. Энгеле түштүк жеринен бул дарбазанын бүтөр жеринен. Бул жерден бир дарбаза калиткасы, бир эки забор, жана ал жактан экинчи дарбаза жана экинчи дарбазанын өтө жагында навеси дагы бар экен. Жана түндүк чегара ошол экинчи дарбаза бүткөн жерге чейин. Жол мынакей кенен эле. Электр энергиясы бар жана 3 фазалуу и бир свободный тариф деген бар экен. Ал менен 2 счетчик, бирөөсү 3 фаза, бирөөсү свободный тариф. Каалаганча токтолдо бересиздер. Бир аз акчасы көбүрөөк болуп калат. Калаган ушундай 2 тариф бар экен. Анан природный газ бар, центральный канализация, суусу бары бар. Мектеп бул жакта жакын эле. Балдар жөө барып келет, садиктер бар тугандар. Андан ары короосуна киребиз. Бул жакта чоң 2 этаж үй, стенасы толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Анан төрүндө 110 квадрат метр болгон швейный цехи. Андан сырткары бул жакта 42 квадрат метр болгон квартира, намазканасы да бар экен. Бардык курулуш бышкан кирпич менен тугандар салынган. И дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы. Мынакей. Анан 110 квадрат швейный цех тугандар. 3 фазалуу электр энергиясы. Кенен сиздер цех иштетсеңиздер, электр энергиясын иштеген аппараттарды кенен колдоно берсеңиздер болот тугандар. 3 фаза жана свободный тариф. Андан ары бул жагында мындай тапчаны, короосунда бактары, гүлдөрү тугандар. Ар жагында отоплениянын котел жайгашкан бөлмө, очоктор. Негизинен бардык шарт бар болгон үй экен тугандар. Чоң жолго да жакын. Швейный цех анча-мынча жүк ташуучу машина менен крой анда алып келчү болсоңуздар, кенен эле транспорт кирип чыгып кете алат тугандар. Жолдор да кенен. Документ боюнча бардык документтери ээсинин колунда экен. Аны келгенде карап көрсөңүздөр болот. Бардык документтери бар тугандар. Кире бериш прихожкасы, ылый жагында чоң подвалы, погреби тугандар. Бул жагында кухнясы, кухонный мебелдер, вытяжка, бытовый техникалар. Эгер баасы келишсе, бардык эле мебелдерди калтырам дейт тугандар. Эгер баасы келишсе. Анан бул жактан тарапка да кирип чыккан өзүнчө эшиги. Сырткы тарабынан дагы көргөзөм. Бери карай жүрөбүз. Так, бул жерде ажаткан өзүнчө бөлмөдө. Мынакей. Так, бул жагында мынакей холл дейсизби? Ушундай бир бөлмө, түштүк тараптан терезе, темирдин решеткалары, кондиционерлер. Көрүп сонун ремонт. Бул жакта душ. Мынакей. Биринчи этажда душ, ажаткан өзүнчө бөлмөдө, экинчи этажда ванна душ бар тугандар. Бул жакта чоң зал мынакей тугандар. Чыгыш тараптан терезелери, темирдин болгон решеткалары, софиттер, дуалдар обой. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Мынакей көрүп турасыздар, тепкичтери. Чыкканда ушундай холл жайгашкан тугандар. Мынакей. Бул холлдон бул жакта бир спальня бөлмөгө да өтүп кете аласыз. Чыгыш тараптан терезеси, көрүп турасыздар, ремонт, кондиционерлери. Жагында экинчи этажда дагы санузел, ванна, душ, раковина. И бул тарабында дагы бир мындай спальня бөлмө тугандар. Андан ары бул жагында мынакей тугандар. Бактары төрүндө чоң 110 квадрат метр болгон цех. Бул жагында квартиранттар үчүн өзүнчө бир бөлмө жана бул жерде намазкана экен. Бардык курулуш бышкан кирпич менен салынган тугандар. Бул жерде мынакей намазканасы. Ички тарабы калсаңыздар, бир бөлмө катары колдонсоңуздар эле болгула. Мынакей чоң ушундай бөлмө. Намазкана менен бул жакта квартира экөөсү кошулуп 42 квадрат. Швейный цех 110 квадрат тугандар. Сырткы ажаткана бул жакта. Анан
брусчаткалар менен жасалган. Мынакей адам баскан жерлери. Так, бери карай киребиз. 110 квадрат метр болгон цех. П формасында экен туугандар, мынакей. П формасында. Бул закройный столдор, швейный машиналар эгер басып келишсе, булар дагы калат экен туугандар. Кондиционерлери бар. Ушул эле кондиционер менен кышында бул 110 квадрат метр болгон цех жылыйт экен туугандар. Цехтин көрүнүшү. Жана ракайна. Так, цехтен чыгып, бери карай жүрсөк, сыртка жатканы. Бул жагында мынакей мындай нерсе сыяктуу жайы, гүлдөр. Бул тарапта мындай квартиранттар үчүн же калсаңыздар суу инсекте иштеген ишчилериңиздер үчүн ушундай бир бөлмө кылып койсоңуздар болот. Же летний кухня катары колдоносуздар. Мынакей ракайна атласып чыгарылган, вытяжка кухонный мебелдери. Так, бери карай жүрөбүз туугандар. Экинчи тарабынан кирсеңиздер, мындай навес менен киресиздер. Бул жерде очогу. Анан могу жактагы эшик ушу жыгачтарды алып кетебиз дейт. Үй ээси. Так, очок, экинчи дарбаза. Түбүнө могу жакта тазалансаңыздар, машина деле бир көйлө машина койсоңуздар болгодай көрүнөт. И бул жерде отоплениянын котелу, көмүр жана газ экен туугандар. Андан ары бул үйдүн баасы $200,000 сурап атыптыр. Анан дагы реальный клиенттер менен сүйлөшөбүз дейт туугандар. Эсинин номери 0703 75 28 26. 0703 75 28 26. Жана экинчи номери 0709 655 844 туугандар. WhatsApp'тагы телефон менен да WhatsApp менен да байланышсаңыздар болот. Лайктан басыңыздар, ушундай ак өргөдөн 100 деген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.